Бүгүн Борбордо эл аралык соттордун илимий практикалык конференциясы өттү. Ага Кытай, Сингапур жана Европа өлкөлөрүндөгү арбитрлер дасыккан юристтер катышты. Конференциянын жүрүшүндө чакырылган коноктор дүйнөлүк деңгээлдеги тажрыйбалары менен бөлүштү. Бул тажрыйба Кыргызстандагы эл аралык бейтарап сотун дүйнөлүк деңгээлдеги регионалдык арбитраждык бейтарап соту катары алып чыгууга өбөлгө түзөт. Ал эми адистердин айтымында Кыргызстанда кабыл алынган арбитраждык соттун мыйзамы замандын талабына жараша жаңыланышы керек. Мындан сырткары мамлекет сот бийлиги арбитражга болгон маанилүүлүктү өрчүтүп колдоого алса, анда регионалдык деңгээлге чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт дешет. Бул Кыргызстандагы бейтарап сотунун эл аралык деңгээлге чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Белгилей кетсек, бул конференция Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулду. 58 жылы бул конвенция алынган. Бүгүнкү күндө 60 жыл толду. Ал эл аралык бейтарап сот чечим чыгарганда ошондон баштап күчкө кирет. Анан тиги баягы өлкөгө барат да, баягы аткара турган өлкөгө. Анан аякта ички сот чечим алат. Аны болсо жанагы исполнительный истейт да. Ошону болсо тиги ички сот берет. Эл аралык соту эми азыркы учурда биз бул жаңы ачылып 15 жыл деген бул деги эле аз. Бул жерден өзүнүн табигый жолу менен өнүгүп келатат десек болот. Бирок биз азыр амбициоздуу ушул максаттарды коюп алдыга жылдырган аракет кылып атабыз ошону. Бул жерден эми эң негизги аксап деп деле айтыш кыйын, бирок биз ошол менен күрөшүп алдыга жылчу нерсе бул маалыматты кенен таратуу. Бул арбитраждык сот эмне экенин билдирүү, бизнес чөйрөсүнө, инвестиция чөйрөсүнө, андан сырткары биздин өзүбүздүн ушундай сот адилеттүү бейтарап сотубуз бар экенин, ошол жерге келип, эгер эки тарап соттошо турган болсо, алар өздөрү арбитрди тандап